саламатсыздар урматтуу бүгүнкү жалпы саякат сапар каналыбыздын жалпы көрүүчүлөрү. Мынакей бүгүн дагы бир кичинекей саякат сапарыбызды улантмакчыбыз. Бүгүнкү сапарыбыз болсо Бишкек шаарынан 150 чакырым алыстыкта, ал эми Балыкчыдан 10-15 чакырым алыстыкта Көкмөйнөк аттуу айылыбыздын жогору жагында жайгашкан Көкмөйнөк каньонуна бармакчыбыз. Андыктан биз менен болуңуздар. Анда эмесе баралы. Урматтуу туугандар, жаңы эле Көкмөйнөк каньонунун этегине келдик. Азыр мынакей өйдө карай бара береткенбиз. Дагы сөзүбү улантабыз. Мынакей урматтуу көрөрмандар, биринчи каньондун башталышына келдик. Мондай кол коолдук бар экен. Аябай кол менен жасап койгондой кичинекей балага пластилин берип туруп, өзү каалоо, өзүң каалаганын жаса дегенде мондай жасап койгондой экен да, сонун экен. Жалпы жонунан бияк Көкмөйнөк каньону деп аталып калган себеби Бишкектен келатканда Көкмөйнөк айылы бар. Ошол Көкмөйнөк айылынын өйдө жагында, жогору жагында жайгашканына байланыштуу ошо Көкмөйнөк каньону деп айтып коюшат экен. Ал эми бул Көкмөйнөк каньонунун өйдө жагын негизи илгери кара суу деп койчу экен. Илгери суу дарыя аккандыгына байланыштуу ылдый жактыл деп турат. Ошол себептен кара суу деп атап койчу экен. Мынакей өңгөр көрүп тургандай сонун бир кооз жер бар экен. Аябай кооз. Бирок азыр 7 киши учат алып калат экен да. Жакшы бир топтолуп чагылган. Отургучтардан коюп койсо жакар. Кафенин Сокойса осындай бизнес-те собственно. Яқтарында жарықтардан қойса, Голливудтың мынша 5 жылдыздуу ресторандарында айлап отыр екен жайында.
жерден жаңы эле коёндор качып кетти. Көрүп сатканга жетишпей калдым. Коёндор аябай көп экен. 2-3 коён качты. Окей, шамал башталды. Азыр биз деген Көкмойнол каньонунун биринчи коктусуна кирип чыктык. Жанагы жер ошол биринчи коктусу. Ал эми азыр болсо чоң каньонуна кирген атабыз мынакей. Бул жерде машина бар жер бар экен. Тиги жакта деле машина бир топ жерине чейин барат экен, үйгө чейин. Анан бияқта деле машина менен барат экен, бирок биз жөө барган атабыз. Кызыктуураак болсун, көбүрөөк жайраак көрүп, жакты карап барганга машинаны таштап атабыз бул жерге. Анда эмесе кеттик. Türkistanın jana Kapadokya деген шаарында ушул сыяктуу оюп кирип гостиница алып жасап койгон үйлөр бар. Ошол сыяктуу кооз болуп көрүнөт. Анан Америкада дагы мындай тоолордо жанагы президенттердин сүрөттөрүн, элестерин, бюсттарын жасап койгон жер бар эмеспи? Кара рахман, ошол тоолор сыяктуу болуп атайын жасап койгондой экен. Анан бул жерден айта кетчү нерсе бул топурагынын аралашмасында бир нерсе бар да, анткени мындай турганына байланыштуу. Болбосо аябай катуу жаан жаап сел сулар үстүнөн акканда кулап эле түшүп калчу экен да. А бул карайсың, естественно, кол менен жасап койгондой да. Аябай кооз. Bak özünüzde bulundu. Yükler. Bizim çocukların dayadı. Шамал болуп атат, бирок бир аз тоскоолдуктар жаратып атат. Бирок ага карабастан учурган атабыз. Ушундай кооз жерлерди тактап алып. Здравствуйте, уважаемые зрители! Вот мы находимся в прекрасном месте. Какие пейзажные горы. Это чудеса и красота просто радует наши глаза. Мы гордимся, что в этом Кыргызстане есть такие красивые места. Кыргызстан, алга!
жақтан аватар 3 тартат окшойт былай буюрса. Кыргызстандын белгилүү режиссерлор эстелер. Не баса дагы айтып кетчү нерсе, Көкмойнок айылында ушул каньондун аталышында алган айылда көптөгөн кыргыз кинолор тартылган. Айта кетсек, Айыл өкмөтү ошол жактан тартылган. Жанагы Актан Нарым Кубат аттуу режиссерлор дагы ошол Көкмойноктон, Ак өлөңдөн көптөгөн кинолорду ушул айылдан тарткан. Ушундай кооздуктарды көрүп анан белгилүү кыргыз режиссерлорубуз дагы ушундай сукундуктарды көрүп анан тартабыз деген тартышканбы жанагындай. Тартал болду экен. Коёндор, кекиликтер аябай көп экен. Ошондон тиягыбыздан, биягыбыздан деле качып жанагылар аябай көп. Айта кетчү дагы ушундай кооздук Тоң районунун Казисай айылынын жогору жагында жайгашкан. Кыргызча аты Жомок, орусча аты Сказка. Ошол жакта да ушундай кооздук бар. Кудай буйрса ал жерде да көрсөткөнгө аракет кылам көрсөтүүбүздө. Аяк айта кетсек, ал жерде эле ушундай кызыл сыяктуу таштар кичинекейирээк каньон экен. Ошон үчүн бүгүн кыскачараак обзор болуп атат. Сказка болсо аябай кеңири чоң, аябай чоң жерде жайгашкан каньон болуп эсептелет. Бул жерде чокуларды казган жайында көл жээкке барып алып кичинекей балдарыбыз кумдан, суу кумдан алып алып мындай замактарды жасап ойногон оюндар бар го. Көл жээкке отуруп алып балдарыбыз ошол сыяктуу куюп койгондой болуп сон эң сон. Аягына жеттик мына кыскасы. Мындан ары жол деле кетпейт экен. Тоолордун үстөрүнө чейин барат экен. Жалпы жыйынтыгы эмне? Кооз экен, абдан кооз экен. Кол менен изап койгондой мына көзүлтөргө кандай мөзүлөр аябай сонун экен. Бул жер болсо бийиктиги где-то 1500 метрде экен. Жол
болду эле өтө кыйын эмес экен. Жеңил эле экен. 1 саатка жетпей эле келдик окшойт, Да. Өтүп баратып, мындай кооз жер көрөм дегендерге жакшы экен. Жерге кирип, ичине сөткө түштүк өзүбүз дагы. Андан кооз экен чындыгында. Көл Бишкектен келатып, көлгө келаткан эс алуучуларга мындай сунуш кылар элем да, кирип бир 2 саат, 3 саат убактыңыздарды аябай жакшынакай кирип, бул жерлерди көрүп, сөткө түшүп, анан эс алууңарды андан ары улантсаңар жакшы болчу да экен. Каньонго чыктык, кайра башка каньондун башка жолу менен келип түштүк. Астыга барып, үйлөрүбүзгө тарайбыз жакшынакай. Жакшы жер экен, абдан кооз экен. Жакшы жерлерди көрдүк, жакшы жерлерден сөткө түштүк. Келип, өзүбүздөр да келип көрүп, жайында келсеңер жакшы экен. Кышында кыйналдык. Басканда кичине кыйыныраак болду. Бирок негизинен эң сонун болду. Келиңиздер, көрүңүздөр. Анан кийинки Кудай буйрса керемет жерибизге барганча сак саламат туруңуздар. Аман болуңуздар. Каналыбызга подписка кылыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий калтырыңыздар. Сиздердин комментарийлериңер, подпискалар биз үчүн каналыбызды дагы мындан өнүктүрүүгө чоң рөл көтсөт. Андан эсе da verirsin. Çok ayırma. Çeçip koyunca düşükten kalgan değil mi? Антарктидада жүргөндө эле кийин. И тишина. Но здесь ветер сильный. Ну что, будьте с нами и дальше увидите наш поход. Замечательные пейзажи, которые нас... Орус эмне орус көрөрмандарыбыз үчүн биздин Жусуп
Здравствуйте, я буду переводить на русский язык. Шоңдорду көрсөтүш керек ай. Бул жигит болсо эмеден келди? Новосибирск деген Россиянын шаарынан.